Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. 9 жаштагы Арузат операциясы үчүн калктан жардам сурайт. Супер KG порталына Ноокат районундагы Алашан айылынын тургуну Казбек Мустапаев кайрылды. Ал 9 жаштагы кызы Арузат Абдрахманова ак кан оорусуна чалдыгып, операциясы үчүн ири суммада каражат керек болуп жаткандыгын айтып, элден жардам сурап кайрылды. Айтымында кызын 1 жылдан бери Бишкек шаарында дарылатып жүрөт. Эми Туркияга сөөк чучугун трансплантациялоо операциясына алып барыш керек экен. Көпчүлүктүн көмөгү менен кызыбыздын оорусуна шыпа табылып калса деген изге тилек бар. Колдон келгенче жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз деген Мустапаев операциясына $60,000 керек болуп жаткандыгын айтып өттү. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер +996 99 05 88 00 М-банк. Казбек Мустапаев +996 221 05 54 24 Оптима банк. Айзирек Султан кызы деп чыгат. Ирандык дипломат Израилге катуу сокку урууга убада кылды. Ирандык атка минерлери эскалациянын тобокелдигин түшүнүшүп турушкандыгын, бирок өлкө бийлиги кол салууга карата катуу жооптуу талап кылгандыгын, ички кысымга кабылганын белгилеген. Хамастын саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханияни өлтүрүлгөндөн кийин Тегеранда Израилге каршы сокку урууну токтотууга үндөө аракетинен майнап чыкпайт. Ал эми чабуулдун өзү чагылгандай тез жана катуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Wall Street журнал басылмасы аты аталбаган дипломатка шилтеме берип, жазганын РИА Новости жазып чыкты. Ички маселелер менен тааныш болгон басылманын маектеши Израилдин соңку чабуулдарын эске алганда, мамлекеттердин Тегерандагы кырдаалды курчутпоого өндүрүү аракеттеринен оң натыйжа чыкпайт. Ирандын атка минерлери Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Ситуациянын тобокелдигин түшүнүп турушканын, бирок өлкө бийлигине кол салууга карата катуу жооптуу талап кылгандарын, ички кысымга кабылганын белгилеген. Иран менен Хазбелла Израилдин акыркы соккуларынан кандай гана жооп болбосун апрелдеги атышуудан күчтүү болушу керек деп эсептеп жатышкандыгын айтышат. Ошондой эле Хазбелла алардын жообу бул жолку чабуул эмес, бир катар аракеттер менен коштолоорун билдирген. Эске салсак, 2024 жылдын 31 июлуна караган түнү Палестинадагы Хамас кыйылынынын саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханенин Тегеран шаарындагы ракета менен атып жок кылышкан. Бул мамлекетке ал Ирандын жаңы президентинин инаугурациясына катышуу үчүн келген эле. Тегеран бийлиги чабуул Ханянын Ирандагы резиденциясына жасалгандыгын, аны менен бир кошо жан сакчысы каза тапкандыгын билдирген. Хамас анын өлүмүнө Израиль менен АКШ жоопкер экендигин айтып, бул кадам жоопсуз калбай тургандыгын эскертишкен. Бириккен Улуттар уюмунун Ирандын миссиясындагы Тегеранда Ханянын өлүмү үчүн атайын операция менен жооп берерин билдирген. Иран тышкы иштер министрлигинин чабуулдун жоопкерчилиги Израилге айтып, бул кадамга АКШнын катыштыгы бардыгын айткан. Хаменин Израиль Иранга конок катары келген Ханянын жок кылып, катаал жазага өздөрү кириптер болушканын айтып белгилеген. Министрлик кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды.
Энергетика министри Таалайбек Ибраев кыргызстандыктар электр энергиясын пайдалануу боюнча рекорд жаңырганын айтып, калкты үнөмдөөгө чакырды. Июль айында суткалык керектөө 40 миллион киловатт сааттан ашкан. Ибраевдин айтымында мурда дайыма 32-35 миллион болчу. Өсүш биринчи кезекте кондиционерлерди колдонуу көбөйгөндүгүнөн улам болууда. Мүмкүн болушунча электр энергиясын үнөмдөө суранам. Канчалык көп керек десек, ошончолук көп суу кое берет токтогул суу сактагычынан. Бирок бул суу бизге кышкыга керек. Үнөмдөөсөк кышында көйгөй жаралат, деди министр маалымат жыйынында. Россияда стратегиялык эмес өзөктүк күчтөрдүн машыгуусунун 3-чү этабы башталды. Россиянын куралдуу күчтөрүнүн стратегиялык эмес өзөктүк күчтөрдүн машыгуусунун 3-чү этабын баштады. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдаганын Спутник радиосу кабарлады. Билдирүүдө машыгуулар Россия Федерациясынын президентинин чечимине ылайык жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Россиянын түштүк жана борбордук аскердик округдарынын ракеталык биримдиги Искендер-М оперативдүү тактикалык комплекстер үчүн дүрмөттөрдү жеткирүү ракеталары октоп аларды учурда турган жерге жашыруун жетүүгө машыгат. Москвадагы Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Учурда Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жандарбек Айтназаров Азаттыкка билдирип өттү. Алардын 5 аял, арасында 5 айдан бери ушул борбордо отургандар бар. Айтназаров ал жакта отургандар насия же кылмыш иши козголгондугуна байланыштуу кармалгандары экендигин белгилеп өттү. Бул жактын жарандыгын алып отурукташып бала чакалуу, неберелүү болуп калгандар бар. Алардын айрымдары армияга кетип, айрымдары Кыргызстанга качып жатышат. Ошондуктан абал турукташканга чейин Орусияга келгенден бир аз карманып турушса жакшы болот эле, деди Айтназаров. Ал сентябрда Орусияда чет элдиктерге карата нелегал деп аталган рейд болоорун, буга байланыштуу кыргызстандыктарга кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунушташты. Айтназаровдун белгилешинче, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунан былтыр бир жылда Кыргызстандын 14 миңге жакын жараны депортация болгон. Быйыл 6 айда 2800гө чукул кыргызстандык дал ушул жайдын кайтарылгандыгын, Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар экендигин айтып өттү. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекемеге кармап отурушкандарын баса белгиледи. Быйыл 6 айда Орусияда иштеген 4700дөй кыргызстандык жаран эмгек социалдык камсыздоо жана миграциялык министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекемеге жарыялаган маалыматка ылайык, мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сурашкан. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүктөрүнө каттоо алынган. Беларуста Бакиевтердин насиясына кепилдик берилди. Настоящее время каналы Беларусь өкмөтү мамлекеттик банктагы Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясы насияларды кепилдик бергендигин жазып өттү. Токтом улуттук укуктук интернет порталына жарыяланды. Беларусь журналисттери буга чейин БДНКнын 22,5 үлүшү Шотландияда катталган Максфорд Эллеп жана Элстерт Эллеп компаниялары аркылуу Кыргызстандын качкан президенти Курманбек Бакиевдин иниси баласы Асылбек Салиевге таандык экендигин аныкташкан. Маалыматка караганда корпорациянын 25% Беларусь өкмөтүнө, калган акциялар БАЭ 22,5%, Кытай 20% жана Орусиянын 1% компанияларына таандык. Беларустагы Зеркало долбоору ишкананын негизги кожоюндары Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү, анын ичинде уулдары Марат жана Максим экендигин жазган. 2017-жылы Бакиев Беларустан айыл чарба тармагына инвестиция салып жаткандыгын четке каккан. Ишканага берилген насиялар жөнүндө кээ бир маалыматтар кызматтык пайдалануу үчүн деп белгилеген. Анда 2024-жылы айыл чарба өсүмдүктөрүн сатып алуу үчүн 15,3 миллион Беларусь рублин түзгөн насия тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Маалыматтык кепилдик үчүн төлөм 0,1%га түзгөн. Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясы 2016-жылы түзүлүп, 2019-жылы анын курулуш иштери башталган. Бул долбоорго Кытайдын Эксим банкы $620 миллион жеңилдетилген насия бергендигин кабарлады.
Ишкананы атын Данил Урицкий деп өзгөртүп алган кыргызстандык мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов жетектейт. Садыр Жапаров Жозеп Боррелл менен жолукту. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3 августта Бишкекке иш сапары менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррелл менен жолукту. Бул тууралуу президент басма сөз кызматы кабарлады. Алар соода, экономикалык, энергетика, транспорт жана суу ресурстары санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөштү. Жапаров Европа биримдиги Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө колдоо көрсөткөн өнөктөштөрүнө бири экендигин айтып өттү. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Боррелл Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Брюссель сапарында кол коюлган келишим соода, экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачаарын белгилеп өттү. 25 июнда Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999 жылкы Бишкек Брюссель ортосунда өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштырат.